Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Соң пополнить счет дегенді басып тұрып 1x Money KG арқылы Анварға қайрылып балансыңызды толықтап алсаңыз болады. 1x Bet ишенимді букмекер. Айнура Салахидинова ырчы, жакшы келин болуп койсоң эле. Кийинки убактарда комуздун коштоосундор да байкалды. Элдин уккусу жокпу же өзүңдүн каалооң жокпу? Эфирлерге барганда туугандар арасында үйлөрдөгү жакшылыктарда комуздун коштоосун ырдап жүрөм. Башында тойлордо комуз менен ырдап калчубуз. Бирок кийинчерээк эл тойдо эстрадаларына басым жасайт экенин байкадым. Анын той ээси да шаңдуурларды ырдап берсеңиздер деп суранышат. Ошондон улам комузду тойлорго алып барбай калдым. Бирок комузумду таштай элекмин. Бош учурда үйдө комуздун коштоосун ырдап, гүлөрдү чертип, унутуп калбаганга чеберчилигимди өстүргөнгө аракет кылып келем. Мурда студенттерге комуздан сабак берчүмүн да. Азыр балдарым жаш болуп, ал ишимди колго ала албай жүрөм. Буюрса келечекте бул ишиме кайра кайрылам деген тилегим бар. Эстрада эмес, фольклор ырчысы болсоң, азыркы деңгээлге жетет белең. Эстрада же фольклор ырчысымын деп өзүмдү билбейм. Эстрада менен фольклорду бирдей алып кеткенге аракет кылып келем. Эстрада багытында кандай ырларды жаздырсам да сөзсүз улуттук аспаптарды кошуп кетем. Комуздун коштоосунда да ырларды аткарып, салттуу өнөрдүн өсүшүнө өз каалоосу биздин тандоону жеңип кетип жатат. Азыр баарыбыз эле тойлордо ырдап жүрөбүз да. Тойдо элдер эстраданы көп суранышат. Ошондуктан эстрада жанрындагы ырлар көп ырдалып жатат окшойт. Ал эми фольклор ырчысы болсом, азыркы деңгээлге жетер жетпесимди айта албайм. Себеби адам эртеңин билбейт эмеспи. Эл аралык сынактарга катышсам деген эңсөө болду эле. Ооба. Студент кезде андай каалоолор күч эле. Кыргызстанда өткөн ар кандай сынактарга катышып, элибиздин намысын коргоп, желегибизди желбиретсек деген таттуу кыялдарга батат элек. Бирок ал кыялдарымды иш жүзүнө ашыра албай калдым. Бирок музыкалык мектептеги комуз ансамбль менен бир катар мамлекеттерге барып сынактарга катышып, байгелүү орундарда алып келгенбиз. Үй бүлөнүн түйшүгү жеңилби же сахнанынбы? Үйдөгү тирилик бүтпөйт экенин сен да жакшы билсең керек. Бирок жумуштун көптүгү аял затын чарчатпайт деле. Аял үчүн балага татыктуу тарбия берүү баарынан орго дейт. Бала көбүнчө эне менен бирге болот. Анын баскан турганын, сүйлөгөнүн, кылгандарын көрүп тарбиялап, бой жетет эмеспи? Ошондуктан балдарга кошуп, өзүңдү тарбиялап, аларга үлгү болгонго аракет кыласың. Бул абдан чоң күчтүү, эркти талап кылат. Үй жыйнап, балдардын тамагын жасап, кирин жууп, артынан жыйноо эне үчүн бир чети түйшүк болсо, бир чети бакыт деп билем. Сахнанында өз түйшүгү бар. Бирок жолун билип, ыгын таап алган ырчы сахна түйшүгүн көп деле тартпайт. Үй бүлөнүн бекемдиги кимден көз каранды деп ойлойсуң? Коломтонун ээси аял зат эмеспи? Үй бүлөнүн урабай бекем сакталып, ал үйдө ынтымак менен бакубатчылык өмүр сүрүп турушуна аялдын жоопкерчилиги көбүрөөк дейт элем. Аял заты сабырдуу жана акылдуу болсо эле үйдө тынчтык болот. Балдарга мээримдүү эне, жолдошуна мыкты жар, кайын журтка жакшы келин болуп койсоң эле коломтонун оту өчпөйт. Жолдошуң саясатка аралашып жүрөт, сен да саясатка кызыгасыңбы? Ооба. Жолдошум саясатка аябай кызыгат, аралашып да жүрөт. Элиме кызмат кылсам, өлкөбүз өссө деген жакшы тилектери бар. Бирок мен саясатка таптакыр кызыкпайм. Жолдошумдун тандоосун колдойм жана сыйлайм. Булак барометр чекит KG. Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр кызын турмушка узатты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр тун кызын турмушка узатып, күйөө балалуу болду. Башкача жана таптаза сезимдерге бөлөнүп жатканын айткан акын Супер Чекит KG порталына буларды айтып берди. Менин 3 кыз, 2 уулум бар. Үйдүн улуусу керемет. Ал Ататүрк Ала Тоо университетинин англис тилинен синхрондук котормо бөлүгү боюнча билим алып жатат. Буюрса быйыл аяктайт. Керемет окуу менен бирге ишти айкалыштырып, жергиликтүү радиолордун биринде иштеп жүрдү. 4 тилде эркин сүйлөйт. Ал эми күйөө балам Арген Таластан болот. Түркия, Египеттен билим алган, чет тилдерде эркин сүйлөйт. Буга чейин Аргенди сыртынан таанычумун, бирок күйөө балам болот деп такыр ойлогон эмесмин. Кызым менен күйөө балам өткөн жылдын ноябрь айында таанышыптыр. Аларды сабак берген мугалимдери тааныштырган экен. Кийин кызым биз менен тааныштырып, 20-апрелде узаттык. Бул биздин биринчи жакшылыгыбыз дейт ал. Кыз узаттуу тойго акындар, ишкерлер, ырчылар жана башка белгилүүлөр дагы келишкен. Ак таңдай акын Замирбек Үсөнбаев ак батасын ыр менен төктү.